Коопсуз өлкө Ички иштер министрлигинин негизги стратегиялык багыты. Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлиги акыркы 3 жыл ичинде укук коргоо чөйрөсүндө коюлган милдеттерди чечүүнү камсыз кылды жана укук тартибин коргоого, кылмыштуулукка каршы күрөшүүгө, калктын коопсуздугун камсыз кылууга, жарандардын тынч жана туруктуу жашоосу үчүн шарттарды түзүүгө багытталган бир катар олуттуу иш-чараларды өткөрдү. 3 жыл ичинде Ички иштер министрлиги өз ишмердүүлүгүн 5 негизги багыт боюнча жүргүзүп келди. Биринчи, калкка сапаттуу кызмат көрсөтүү, антына бекем кадрларды даярдоо, кызматкерлердин ишмердүүлүгүнө шарт түзүү, милициянын жаңы заманбап образын түзүү. Экинчи, коомдук коопсуздукту камсыз кылуу, кылмыштуулуктун алдын алуу жана ага каршы күрөшүү. Үчүнчү, элдин милицияга болгон ишенимин жогорулатуу. Төртүнчү, жарандардын даттанууларын жана арыздарын өз убагында кароо, алар боюнча мыйзам чегинде чечим кабыл алуу. Бешинчи, ички иштер органдарында санариптештирүүнү өнүктүрүү жана этап менен коопсуз мамлекет стадиясына өтүү. Ички иштер органдарынын ишин ар тараптан жакшыртуу боюнча оң натыйжаларга жетиштик. Жарандардын тынч жана коопсуз жашоосу үчүн шарт түзүү, жол кыймылынын коопсуздугун камсыз кылуу, санариптештирүү, материалдык техникалык базаны чыңдоо, курулуштарды тынымсыз жүргүзүү, структураны оптималдаштыруу, ротациялоону сапаттуу жүргүзүү, борбордо жана региондордо калкка сервистик кызматтарды көрсөтүү, коомдук тартипти сактоо боюнча алдын алуу иш-чаралардын комплексин ишке ашырды. Жыл ичинде бардык министрликтер жакшы иштеди. Алардын арасында генерал-лейтенант Улан Мамаканович Ниязбеков башында турган ички иштер органдарынын кызматкерлери дагы жакшы иштешти. Башкысы кылмыштуулук менен келишкис күрөш күчөдү. Мамлекет дагы сиздер үчүн бардык шарттарды түзүүдө. Эл аралык кызматташтык. Ички иштер министрлиги эл аралык кызматташтык чөйрөсүндөгү бир катар натыйжалуу иш-чараларды жүргүздү. Чет өлкөлөрдүн укук коргоо органдары жана эл аралык уюмдар менен кызматташтыкты бекемдөө максатында 1000 чукул иш-чаралар уюштурулуп, чет өлкөлүк өнөктөштөр менен кызматташуу жагы бекемделүүдө. Дүйнө жүзүндөгү 26 өлкөнүн ички иштер министрликтери менен тыгыз байланышты чыңдап, бир катар ири долбоорлорду, келишимдерди, меморандумдарды кабыл алууга жетиштик. Анын алкагында эл аралык донорлордон 221 миллион сомго бааланган ар түрдүү автотехникалык жана кызматтык керектөөдөгү каражаттарды алып, ишке киргиздик. Ички иштер министрлигинин жетекчилигинин катышуусунда эл аралык маанидеги чет өлкөлөрдүн укук коргоо органдарынын жетекчилери, элчилери, эл аралык уюмдардын, өнөктөштөрдүн жетекчилери жана өкүлдөрү менен маанилүү маселелер боюнча жүздөгөн жолугушуулар, сүйлөшүүлөр, отурумдар уюштурулуп, өз ара кызматташуу боюнча бир катар келишимдерге кол коюлду. Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлиги, КМШ өлкөлөрүнүн бардык ички иштер министрликтери жана Шанхай кызматташтык уюму, Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму, Сауд Аравия королдугунун, Бириккен Араб Эмираттарынын, Кытай, Корея, Түркия, Япония, Монголия мамлекеттери менен жемиштүү кызматташтыкты жүзөгө ашырды. Ички иштер министри Улан Ниязбеков, Түркия Республикасынын ички иштер министри Али Ерликая, Россия Федерациясынын ички иштер министри Владимир Колокольцев, Тажикстан Республикасынын ички иштер министри Рахимзода Рамазон Хамро, Өзбекстан Республикасынын ички иштер министри Пулат Бобожонов, Азербайджан Республикасынын ички иштер министри Вилаят Эйвазов, Казакстан Республикасынын ички иштер министри Ержан Саденов, Кытай Эл Республикасынын коомдук коопсуздук министри Ван Сяохун менен жолугушуп, коомдук тартипти чыңдоо максатында бир катар маанилүү келишимдерге кол коюлду. Кылмыштуулуктун абалы акыркы 3 жыл аралыгында кылмыштын катталуусу 51%га төмөндөдү. Коомдук жайларда жасалган кылмыштардын саны 26%га азайды. Ошентип, заманбап ыкмалар жана түзүлгөн шарттардын натыйжасында жалпы кылмыштардын бетинин ачылышы 28%га жакшырды. Ал эми оор жана өзгөчө оор кылмыштардын бетин ачуу 68%га жогорулады. Адамзаттын саламаттыгына доо кетирген бирден бир көйгөй баңгизаттар болуп эсептелет. Бул багытта жаңы методикаларды жана санарип ыкмаларды колдонуп, 3 жыл аралыгында 17 тонна баңгизаттарын алууга жетиштик. Жаңы программалар, ички иштер органдарынын ишмердигин жакшыртуучу 15 жаңы программа иштелип чыкты. Анын ичинде таза тергөө программасы акыркы тапта өз жемишин берип жатат десек болот. Транспорттук ишмердикти лицензиялоо, маалыматтык издөө, жол кырсыктарын эсепке алуу, электрондук документ жүгүртүү жана башка бир катар жаңы система түзүлүп, ишке ашырдык.
Азыркы учурда пилоттук режимде курал реестри жана медициналык маалымат системасы аталыштагы 2 тутумду ишке киргизип, сыноо этабынан өткөрүп жатабыз. Ички иштер органдарынын ишмердигин баалоо тутуму түзүлүп, азыркы учурда тиешелүү этаптан өтүп жатат. Ички иштер министрлигинин ишмердүүлүгүн санариптештирүү, укук бузууларды аныктоо жана ыкчам чараларды көрүү максатында коомдук жайларда 3000 чукул видео камера орнотулуп, 800дөн ашуун видео камера министрликтин ыкчам башкаруу борборуна онлайн көзөмөлдөө үчүн кошулган. Алардын арасында издөөдө жүргөн кылмышка шектүү жарандарды жүзүнөн тааный турган камералар да бар. Өлкөдөгү бардык аймактарда криминогендик кырдаал онлайн режимде бирдиктүү ыкчам башкаруу борбору аркылуу көзөмөлгө алынып, видео камералар аркылуу 5600 кылмышты жеринде аныктап, бөгөт коюуга жетиштик. Ар бирине мыйзам чегинде чечимдер кабыл алынды. Видео камералардын жардамы менен 3000 чукул кылмыш ачылды. Издөөдө жүргөн 800дөн ашык, анын ичинен Интерпол аркылуу издөөдө жүргөн 100 кылмышкер кармалды. 150 дайынсыз жоголгондор аныкталды. 200дөй ар кандай тартип бузуулардын мушташты болтурбай алдын алуу аракети көрүлдү. Ички иштер министрлигинде атайын мониторинг борбору түзүлүп, анда мультимедиалык жабдуулардын комплекс орнотулуп, аймактык бөлүмдөрдүн ишмердүүлүгү, нөөмөттүк бөлүктөр жана убактылуу кармоочу жайларда 322 видео камера менен көзөмөлгө алынып, коопсуздук системасын түзүүгө жетиштик. Натыйжада камакта отурган же убактылуу кармалып турган адамдар арасында өз жанын кыюу, өз ара мушташуу же кыйноолорго дуушар болуу сыяктуу терс көрүнүштөрдүн алдын алууга шарттарды түздүк. Учурда Ички иштер министрлиги дагы кошумча видео камераларды орнотууну колго алууда. Ички иштер министрлиги заманбап сервердик жабдууларды жана видео регистраторлору бар 780 планшет сатып алды. Мындан тышкары 40 миллион 297 миң сомдон ашык суммага 900 дана боди камералар зарядтагычы менен аймактык тескөөчүлөр менен жол коопсуздугун камсыз кылуу башкармалыгынын кызматкерлерине берилди. Жакында эле жалпы суммасы 69 миллион 862 миң сомдон ашык 735 дана санариптик радиостанция алынды. Материалдык базаны чыңдоо. 2021-2022-2023 жылдары республиканын ички иштер органдарына тиешелүү 61 объект курулуп пайдаланууга берилди. 200 объектке курулуш, монтаждоо жана оңдоп түзөө иштерин уюштурдук. 50 объектте оңдоп түзөө иштери уланууда. Алдыда 29 объектиде куруу, оңдоп түзөө иштери мерчемделген. Турак жай жок кызматкерлерге жана ардагерлерге колдоо көрсөтүү максатында мамлекеттик ипотекалык компания аркылуу Бишкек шаары боюнча алганда эң төмөнкү баада 216 батирди кесиптештерибизге тапшырдык. Өздүк курамга шарт түзүп, ар тараптуу социалдык колдоолорду улантып, келерки жылы дагы бир катар кызматтык жана социалдык курулуштарды ишке ашыруу планга киргизилди. Алсак, 2021 жылы 9 милициянын участкалык пункту, 12 милициянын айылдык бөлүмчөсү, Араван, Чоңолай, Кадамжай райондук милициясынын имараттары, Ички иштер министрлигинин ички аскерлеринин Лейлек райондогу аскер бөлүгү, Өзгөн райондук ички иштер бөлүмүнүн коомдук кабылдамасы ишке кирди. 2022 жылы Тоң райондагы Көлтөр, Жетөгүз районундагы Ак Шыйрак аймагында аймактык тескөөчүлөргө 2 кызматтык үй, Баткен районундагы Ак Татыр айылында 3 коомдук алдын алуу борбору, Ноокат районунда, Карабалта шаарында милициянын 2 таяныч пункту, Жалал Абад областтык ички иштер башкармалыгынын Түп жана Кадамжай райондук ички иштер бөлүмдөрүнүн Талас жана Жалал Абад областтарында баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү кызматтарынын имараттары ишке киргизилди. Ал эми 2023 жылы 16 курулуш объектилер бүткөрүлүп ишке киргизилди. Алар Бишкек шаарындагы 216 батирден турган турак жай, Ноокат, Өзгөн, Ак Суу, Ысык көл жана Ысык Ата районунда милициянын таяныч пункттары, Жетөгүз, Тоң, Түп районунда жана Балыкчы шаарында коомдук алдын алуу борборлору, Ош областтык милициясынын жаңы коомдук кабылдамасы, Бишкек шаарында Көлмө конушунда милициянын шаардык бөлүмүнүн, Аламүдүн районундагы Бешкүнгөй айылдык милиция бөлүмчөсүнүн заманбап имараты ишке кирди. Ошондой эле акыркы 3 жылда ички иштер органдарынын жергиликтүү бөлүмдөрүнө 370ке жакын автомототранспорттук каражат жана 32 скутер алынып, жерлердеги ички иштер органдарынын ишмердигин чыңдоого берилди. Акыркы 3 жыл ичинде 94 миллион сомго компьютердик жана уюштуруу техникалары, кеңсе эмеректери, турмуш тиричилик, кеңселик жана чарбалык буюм-тайымдар алынып, кызматкерлерге таратып берилди. Калкка сервистик кызмат көрсөтүү, милициянын көчмө кабылдамасы, жерлерде жарандардын даттанууларын жана арыздарын чечүү максатында республиканын бардык регионунда учурда 59 милициянын көчмө кабылдамасы иш алып барууда. Айыл, шаар жергесинде жашаган элдин калың катмары көчмө кабылдамаларды кадыресе күтүп, ишеним көрсөтүп, таяныч таап калышты. Акыркы 3 жыл ичинде милициянын көчмө кабылдамасы 19549 жолу элге чыгып,
Анын жүрүшүндө 58.690 адам кайрылып, 23.777 арыз кабыл алынды. Анын ичинен коопсуздук маселеси боюнча 2410, өз алдынча башкаруу жана мамлекеттик башкаруу органдарына социалдык багыттардагы маселелерди чечүүгө 10.000 чукул жиберилди. Ошондой эле 16.961 жолу жарандарга юридикалык жардам көрсөтүлдү. Бардык катталган материалдар боюнча мыйзамдуу чечимдер кабыл алынды. Бирдиктүү терезе калкка сапаттуу кызмат көрсөтүү жарандарга тиешелүү сураган документтерди, маалыматтарды берүү максатында борбордо жана региондордо бирдиктүү терезе боюнча мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн 45 борбору жана пункттары иштеп жатат. Акыркы 3 жыл ичинде республика боюнча жарандарга 1.590.000 маалымкат, 28.151 апостилдештирилген маалымкат берилди. Министрлер кабинетинин токтомуна ылайык, Ички иштер министрлигинин Баткен облусундагы бирдиктүү терезе жарандарга 35.000 маалымкат жана башка документтер акысыз берилди. 3 жыл аралыгында бирдиктүү терезе жана УНА мекемеси аркылуу республикалык бюджетке 3 миллиардка жакын каражат кириштөөгө жетиштик. Жол кыймылын көзөмөлдөө, жол кыймылынын коопсуздугун алдын алуу үчүн Коопсуз шаар долбоору жана анын ишмердигин көзөмөлдөгөн мониторинг борбору иш алып барууда. Буга кошумча активдүү иш-чаралар уюштурулуп, авто ураган аталыштагы 10 стационардык, 22 мобилдик аппараттык программалык комплексти ишке киргиздик. Туруктуу тартипте пропагандалык жумуштарды жүргүзүүнү жөнгө келтирдик. Жыйынтыгында 3 жыл аралыгында катталган жол унаа кырсыктарынын саны 38%га азайды. Жол кыймылынын коопсуздугун сактоо багытында мобилдик жана стационардык комплекстер аркылуу 9799 жол эрежесин бузгандар, айыптарын төлөбөй жүргөндөр аныкталып, мамлекеттик бюджетке 57.208.400 сом өндүрүлгөн. Урматтуу генералдар, урматтуу коноктор, 2024 жыл Ички иштер министрлиги үчүн жакшы окуялар менен башталууда. Урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевичтен бизге койгон тапшырмасы негизинде өлкөнүн материалдык техникалык базасы жаңырып, бүт тармактарга автоунаалар берилип жатат. Бүгүнкү Ички иштер министрлигинин банкизатты мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүүгө кызматына 28 автомашина тапшырылат. Учурда Ички иштер министрлиги коопсуз мамлекет деңгээлине жетүү, кылмыштардын бетин ачуу, аны акыйкат тергөө, жарандардын арыздары боюнча мыйзам чегинде ыкчам адилет чечимдерди кабыл алуу, элге сапаттуу сервистик кызмат көрсөтүүнү туруктуу негизде өркүндөтүү менен бирге, элге кызмат кылууну жогорку артыкчылык деп эсептеп, коомдук тартипти сактоодогу ишмердүүлүктү сапаттуу ишке ашырууну негизги багыты деп эсептейт.